Майрам алдында колдоруна белек кармаган балдар Ат башы району жана Нарын шаарынын кичинекей тургундары таттуу тарапаны тамшана жеген тестиерлердин кубанычында чек жок. Чоң рахмат, майрамдык маанайым жакшы. 500төй аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Балдарга майрамдык маанай тартуулоону Жогорку кеңештин депутаты Уланбек Бакасов демилгелеген. Өнөктөштөрү Мутакалим коомдук бирикмеси, Жаштарды өнүктүрүү институту жана Кыргыз-Корей колледжи. Ошол бүгүн жардамга муктаж жетим жесир балдардын бардыгын тең айылдардан чакырдык, айылдан шаардан чакырып бүгүн жалпы 450 бала тизмеси менен 450 бала чакырдык. Балдарды коргоо күнүнө карата бир жакшы маанай тартуулоо менен жакшы бир тарбиялык маанидеги бир сабактар болсун деп ушу уюштурганбыз. Бала бактылуу болсо, эненин жүрөгү тынч болот демекчи, иш-чарага апалар ыраазы экенин айтышты. Мен өзүм 4 балам бар, 2 уул 2 кызым бар. Азыр бүгүнкү күнгө атайын 1-июнга балдар күнүнө карата Улан Бакасов уюштурган немелерге келдик, концертке. Чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Мындай кайрымдуулук иш-чаралары дагы улана берерин уюштуруучулар белгилешти. 600 үй бүлөгө эл өкүлү тарабынан айына 2000 сомдон берилет жана кышкысын көмүр менен камсыздалат. Алишер Аскарбеков, Нооруз Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.